Assalamu алейкум ардактуу Ош Кубар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кадырлуу биздин катталуучулар, жылкы сүйүүчүлөр, саяпкерлер, чабандездер, балбандар амансыздарбыз. Ноокаттан салам айтабыз, өз чыгарылышыбызды улантабыз. Бүгүн 2022 жылдын 25 марты болуп калды. Биз ноокаттабыз. Кемал Ата айылында турабыз. Токтомат Зулпиева айыл өкмөтүнө караштуу Бекзаттын үйүнө келип калдык. Бекзат тор атты минип алыптыр, бүгүн чакырган келдик. Экрандан алыстабаңыздар, назар салыңыздар, сындаңыздар. Ушул ат сатууга чыгыптыр. Эми сиздерге кенен маалымат берип, бөлүшүп өтөмүн. Жакса Бекзаттын өзү менен байланышасыздар. Салам алейкум. Жакшыбы, ден соолуктар жакшыбы? Дагы аттарың чоңойуп эле баратат, Сындуулары чыгып атат. 2 күн мурда келип көк атыңы тартып кеттим эле, акеңин аты деп. Ол сатылды. Казакстанга сатылды. Чыкканда эле кеткенби? Казакстандыктар алды. Бул ат эми канча жашар? Бул быштака. Быштыбы? Ондо Тишини көрсөтөлү биринчи. тишини көрсөтөлүчү, бышты болсо тишинен баштабайлыбы? Кел досум, кармашып кой. Мака. Үстүнүз тагины сайда экен. Астыны сайыптыр. Мына, көрдүңүз а? Мына үстүндө эч бала жок экен. Үстү таза экен, мына байкалды. Так, мына. Болду, көрүндү. Тиштеринен баштап көрсөтүп берди. Ошондо бул төрткө чыкмай жаңа сый болот экен да? Кечки кулун деп алдым ака. Кечки деп алынганбы? Деп алдым. Бул түбү кайсыл жердин жылкысы экен эми негизи? Пародасына токтололчу эми. Атасы элесин айтканын айтайын. Атасы Польша деди. Атасы Польша. Энеси өзүнүн кыргыз жылкы деп алдым. Карабайыр энеси. Атасы Польша деди, энеси Карабайыр экен. Ама үстү дагы өтө ток экен. Токпу? Үстү жеңилдиген. Эс айтты, 1-2 жолу аралатып койдук деп. Бул топко да салыныптыр жыйындарга. Жыйындарга. Жыйындарга араланыптыр мынеке. Мына арканын чаптаяңтарын тартып. Токтоттур, эми мындай дене мүчөлөрүнүн туяктары тазабы? Таза экен, мына тартып. Мына туяктары таза экен, мына көкүрөктөрүн байкаңыздар. Бышты жакса баасыны бышырыңыздар. Такага туруштары кандай экен деп берди эми? Жоош деди ака. Колго жооштугу, сен өзүң дагы минип жүрөт экенсиң. Колго кармасаң жеп ичиши кандай экен? Оозу каттуураак экен. Оозу каттуураакпы? Жеп ичиши жакшы экен. Жооштугучу? Жооштугу жоош, эми ака алган адам тарбия кылып болот. Буга эми тарбияны бериш керек экен, миниш керек экен да, кийин ошол калыптыр. Мына соруларыны үстүнөн бастырчы, мындай чат каяктарына байкайлычы. Мынеке байкаңыздар, жакса. Сразу эле чабып кетти го. Мына быштынын баасыны бышырып калыңыздар. Оозу каттык дейсизби? Жакшы эле токтоп атат го. Жок эми. Жеңил эмес да ака. Сыраз эме кичине күч колдонуш керекпи? Аягы жеңил, көрдүңүз. Бою канча чыгат экен? Метрлебейлиби боюну? Метрлеп көрсөтүп коебуз ака, элге калыс эле болсун. Калыс эле болсун, мындай реальный кылып туруп метрлеп береличи. 1.60. Мына метрлеп астынан дагы көрсөтүп туруп. 69 го барды. Мынакей. 68 ака. 7 ям деп коерчу. 67 мынеке. Уровеньге алганда. Бул эми дагы өсөт да. Бунун келечеги Кудай кааласа. Бул эми Ноокатта эле ушул жерде эле туулган бекен, местный эле. Ноокаттын жылкысыбы, Ноокаттан эле алындыбы же башка жактан келдиби? Мына ака биз жакшы саяпкер акалардан алдык ака. Саяпкерлерден алындыбы? Мынаны алып пайдаланып жактап дегенден барып алдык. Мынеке, көрдүңүздөрбү? Байкаңыздар, жакса.
Bu kete öre okşойт öңгүл аң эмелерди карабайлы. Bala. Bu az daha bala aka. Aydagan жагыңа кетмedi. Келечек алдыда дагы өсөт. Өсөт. 1.67 азыр. Бул дагы өсөт экен да жаныбар. Эми баасы кызык болуп турат. Баасын канча дейт экенсиң? Тайларды көп тартып акыркы күндөрү. Aka fazla. Мунун баасын канча дейсиң быштынын? Bazar bab bulup koyayım aka. Базар бап. Bazar. $3000 aka. $3000. Kemi daha болады. Кеми дагы болот. $3000. Кеми дагы болот экен мынакей. Бышты жакса Бекзат менен байланышып алып каласыздар. Номерин айтып өтөмүн. +996 кодун сөзсүз айтып коеюн. +996 224 73 69 69 номери менен байланышып ала бересиздер. Жаккан болсо быштыга лайк басып коюңуздар. Ар бириңиздерге ушундай аттар насип кылган болсун. Чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.